сайтка и на Facebook деп кадагы. Здесь не Турган. Это показывает, сколько людей. Можно потанцевать сразу, чтобы завтра стало. Geçiresiz. Geçirmez. Что на паузу говорит сразу, да? Я. Планеты все все-таки. Öldürük mü? Öldürek. Кого помыли? Кино попадем. Надо посмотреть, сколько людей. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле жаштардагы улуу муундагы аябай көп санда катар менен ботаникалык бакка өтүүдө. Негизи эле акыйкат шайлоо үчүн агитациялык иш чарасында маанай жакшы, мындай майрамдык шаңдуу маанай бар. Бир нече көзүрмөмдерден кийин башталганы турат. Элдин көпчүлүк бөлүгү ботаникалык бакта өттү. Дагы бир аз бөлүгү өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей дагы келүүдө. Бул жерде элдин 24 март скверинен ботаникалык бакка өтүүсүнө милиция кызматкерлери жардамдашууда. Мына азыр бир нече мөөнөткө жолду тосуп элдин өтүүсүнө шарт түзүп берди. Ал эми азыр кайра машинелер өтүүдө. Эл күтүп турат. Азыркыга ушундай абал. Анда эмесе биз шашпай ботаникалык бакка бара берели. Музыка чыгып турат, элдердин колдорунда байрактар, лозунгдар. Деги эле маанай жакшы, аябай. Майрамдык маанайды байкаса болот. Мынакей ботаникалык бакка өткөн эл келип тизилип өз орундарын алып калыптыр. Бир нече мүнөттөрдөн кийин уюштуруучулардын элге кайрылуусу башталат болуш керек. Азырынча күтө турабыз. Элдин экинчи бөлүгү өтүп келүүдө. Жаштар, улуу муун, жарандык активисттер. Аба аябай эле муздак бүгүн Бишкекте, аба суук. Бирок бул ушу митингге келип, тилектештигин билдирип, өз оюн билдирип кеткенге элге тоскоол болгон жок. Абанын сууктугу.
идут. Челки, я вижу, подходят. Ну, точно больше 2000 точно, да, есть? Или нет? Трудно сказать, да? Стараемся. Ашышыдан мүмкін болот байке. Вот еще идут, еще идут. Ну вот сейчас они начнут. Нам надо пробираться и послушать, что будут говорить лидеры. Попробуем. Айтамын даның ел, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заманы, жаңырып Азырынча музыка жаңырып, баягы уюштуруучулар элдин топтолуп келип, өз ордун алуусун күтүүдө. Пойдем туда, Турган, нам надо пробраться. Кечирип коюңуз. Kanatından çaldan, al geldi baktan. Egemenlik gençlerin dizgin kancadan. Я попробую показать сверху людям. Sayısı kalkan kırgızından dirin gittin avlusta. Проверка звука, прямой эфир. Звук есть. Эксклюзивті ырлардын бары zamunda.net'te. Чоң рахмат, урматтуу шаардыктар. Бул жактагылардын бардыгын, бул жакта дагы абдан көп адамдарыбыз турат. Бул жакка алып келсеңиздер, урматтуу скверде тургандар. Болсатка кирсеңиздер, негизи азыр Адил Турдукулов абдан жакшы айтып өттү. Октябрь райондук сотунун чечими ушул Болсатта өтсүн деп. Скверге жөө жүрүшкө тыюу салган чечими мыйзамсыз. Бирок биз азыркы соттордун бир дагы чечимине таң калбай калдык. Алар өздөрү каалаганын, жогорку жактан кандай буйрук болсо ошонун баарын чечип коюп атышат тилекке каршы. Бирок ошолорго жок, мунуңар туура эмес. Биз барбыз, биздин үнүбүздү уккула эл турган адамдар бизде көрсө көп экен. Биздин элибиз эч качан мокобойт. Мына ушинтип кылкылдап силерге окшоп келип атат. Бул жактагы сквердегилердин баарын айтсаңыздар, азыр биздин митингибиз расмий башталганга чейин мына мен бир кишини сахнага чакырайын. Сагынбек Момбеков деген. Бул кишини мен таласта жүргөн жеринен суранып атып, 3 күн жалдырып чакырдым. Анткени өмүр бою адилеттүүлүк деп акыйкатта ырдап келатат. Эми бир деле наамы жок.
бир деле грамотасы жок, ага деле мейли. Бирок ушул адилеттүүлүктө ырдап келатат. 2005-жылы Аскар Акаевдин бийлиги кулаар алдында ушул кишини ар бир кыргыз үйүндө, радиосунда, телевизорунан мындай күтүү угуп калды эле. Байкебиз атайын таластан келип, ушул Бишкекте чогулган элибизге кичине ырдап берейин дейт. Анда байкебизге кезек берели. Андан кийин даярдансаңыздар, алгачкы сөздү жаш лидер мына Муштумдайынан баштап ушул саясатта келаткан, адилеттүүлүктө келаткан Адил Турдукулов баштап берет. Рахмат. Жалгыз чыгып тоскон болсом жазайын, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңду кайрык кырларымдан угулса, мунун баары чындык сенин азабың, мунун баары чындык сенин азабың. Чындык деген жалгыз сөз деп көшөрүп, жалгандыктын жүрөгүнө көсөлүп, кийим салган адамзат кайын кереге, жүргүм келди чемодандай көтөрүп, жүргүм келди чемодандай ой көтөрүп. Ал оор экен жаныма жай бербеген, кайсам да калтырбастан мен келем. Бул турмушта керек болбой калса эгер, о дүйнөгө алып кетчи өңдөнөм. Бул турмушта чындык керек болбой калса эгер, о дүйнөгө алып кетчи өңдөнөм. Акыйкаттын келатканда таң атып, керек беле чындык жок деп талашып, ал бар окшойт бирок бизге жолукпай, каяктадыр жүрсө керек адашып, каяктадыр жүрсө керек о адашып. Keçegi көрбөгөндү бүгүн көрүп, keçegi көнбөгөнгө бүгүн көнүп, keçегилер бүтүн кыйрап, keçegi идеялар бүгүн өлүп. Өзгөргөн жүзүң минтип убайым бар, өткөндөн элим сенин убалың бар. Өзгөргөн өткөндөрдүн баары бүгүн, өзгөрбөс жалгыз гана Кудайың бар. Көз жеткизмей киндикте мелмилдеген, сен бүгүн жолоочусуң жол билбеген. Ырдалган ырлардагы такыр башка, кайрылсын сен билбеген, мен билбеген. Кабылдың кайра мезгил сынагына, калкымай чек жок экен чыдамыңа. Кайрылып келген куштай жаш чакырып, кай күнү конот жыргал чынарыңа. Калат томет өзгөртпөйт кебетесин, аянбай төгүп тыштап берекесин. Айкөл журт алып берип жашап келген, атасын өлтүргөнгө энекесин. Не болуп эми гана турагына, элимде жон бар эле кубанууга. О бирок жүзүң неге муңайыңкы, ой элим калган жаңгим сенин убалыңа. Ызаттап турсак кичүү улуңу да, айланып тийген жаңгим улугуна. Түркүн жаңгайдан чыккан өзүңдөгү, түкүргөн суусун ичкен кудугуна. Өзүңчө жасап апсың бир да кадам, ким эле тарыхыңды бурмалаган. Өткөндөн бүгүн сура кечиримди, көп күнөө эл алдында кылган адам. Өткөндүн жакшы жагын байкабадык, өзгөнүн каталарын кайталадык. Агалап сагалабай акыры кыргыз болдук, кайта барып. Дос душман турат байкап ар жактагы, элимдин уят эптеп жан бакканы. О Кудай күч бере көр кыргызыңа, колдой көр Кудай талан арбактарды. Менки гитара менен де кетчелем, ошо гитара менен ырдап берип коеюн эми. Мындай болуп атпайбы туугандар?
чындык эле чындык деп айтып жүрүп ошол великий азыр биздин президентти деле ошо 3 ай жүрүп мен алып келгеним эсимде. Ал болсо бат эле унутуп коет экен. Сыйлыктын мага кереги да жок, бирок элдин берген сыйлыгы мага жетиштүү. Анткени кайерге барсам эл тааныйт экен. Мага ошо Кудайга шүгүр деп жүрөм. Эми айткылачы кыргыздын мырзалары калптын гана өйдөгө ташы кулап калп кашайтып жанымды турса дагы чындык неге мынчалык жашырылат калпка айланып калдыкпы канаты жок намыс туусу сабынан сынды дечи чындык өлдү дейсиңер койгулачы өлмөк беле жок болсо чындык өзү чыңырат чындык чыңырат чыкыйга үнү урулат чарчыган окшойт бечара чалыны улам жыгылат жакшылык күткөн кулсымак жал оруп тиктей тумсунат жалгандын торун үзүүгө жардамга колун ким сунат чындык жүргөн окшойт го башка жакта бул ортодон каранын көрөт элек калп кашайтып жаныңды турса дагы чындык неге мынчалык тебеленет эй кыргыздын жигити салбырабай тап чындыкты жетелеп келбейсиңби жок дегенде бир жолу башты салып тобокелге бел байлап көрбөйсүңбү чыңырат чындык чыңырат чыкыйга үнү урулат чарчаган окшойт бечара чалыны улам жыгылат жакшылык күткөнүн кулсымак жал оруп тиктей тумсунат жалгандын торун үзүүгө жардамга колун ким сунат мынакей көптөн бери сат деп урдап жүрчү элем. Анан эми сат дегендин ордуна корком деп урдап калдым. Анткени сат десем баарын сатып беришиптир. Эчтеке калбай калыптыр. Ошон үчүн сат дегенден корком деген ыры менен урдап берейин туугандар. Кардан коркпойм, карыздан корком, жалдан коркпойм, намыстан корком, бейишке чейин тозоктор канча бергенде мурун ай алыштан корком. Жол карап зарлап күткөндөн корком, жосунсуз жолго түшкөндөн корком. Ар намыс сабир уяттын барын аракка кошуп ай ичкенден корком. Дүнүйө деген тилектен корком, түрүлгөн муштун билектен корком. Кайгы билбес ай сүйүүнү сезбес муз болуп калган жүрөктөн корком. Өйдө бир кайгы өлүмдөн корком, бөйрөктөн шыйрак төгүндөн корком. Ак төөнүн карды жарылган кезде
дан албай калган ай эгинден корком. Уясын бускан качкындан корком, убада бускан саткындан корком. Бөрсөйгөн курсак ай кулу болгон, өтөгө бөлгөн ай жатчылдан корком, 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 корком. Корком, Дүжүрлүк кылган чалдардан корком, дүнүйө кууган ай балдардан корком. Чыркырап турган ай чындыкты урган, чымкый бир кара жалгандан корком, 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 корком. Сат, 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 сат. Тоонун аккан суусун сат, көлдүн аппак уусун сат, белиңди сат, дитиң сат, сарыкка деп битиң сат, төлдө түрүп төркүйгө, тай торпоктой итиң сат, чөнтөктү бөөжүк карыса, сууру алтын тишиң сат, актамыңдын теңин сат, костюмуңдун жеңин сат, пайдасы жок аш ичсең эй келиндер, койнуңдагы эриң сат, 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 сат. Долларга көз кычытса, алтын каскан кениң сат, ысык көлдөй жериң сат, оптом десе четелдик, көлгө кошуп элиң сат, койду жер чериң сат, жылкы жер келиң сат, айраның сат, сүтүң сат, байымын деп бүтүн сат, тукум болор малыңды сен бирин сатпай үчүн сат, жагып калса бирөөгө жакшы көргөн түшүң сат, топчуларда пул болот, ага кошуп бүтүн сат, 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 сат. Сат жана сат сата бер, bir kızıkka bata ver, öndürüşün yok bolsang ay kırdın артын аша бер. Кыбыр эткен дүйнөңдү сен Кытай жака чача бер. Ырыс кызын урпактын ай чекесинен каза бер. Кытай бомба жардырса, сен жан баштап жата бер. Бул турмуштун азабы, кетирди го мазаны. Бизнес деген немеден ай борк-борк этип казаны. Жылкы этине барабар ай казактардын сазаны. Анандагы бишкектик кытайский тооктун жумурткасын ашады. Кытай тоогуң эмине күмүш тууп жатабы. Кудай уруп кыргыз тоок же кызыр калып жатабы. Короздорго жамы журтай береличи батаны. Билбирсиңдин терисин ителгиңе кошуп сат, иниң сенде тынчыкса, сен атаңдан озуп сат, апаң сага конкурент, анын алдын тозуп сат, эки көзүң чакчайтыбай эки колуң созуп сат, 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 сат. Картөшкүң сат, наның сат, денеңдеги каның сат, жанталашып жаның сата, байымын деп барын сат, анын сатпай мунуң сат, латунуң сат, медиң сат, бир өпкөнгө бетиң сат, коюң союп бетиң сат, түндүгүң сат, үйүң сат, коломтодо күлүң сат, барын сатып бүткөзөң о кыргызым, колтуңдун жүнүн сат, 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 сат. Чоң рахмат. Biz Сагынбек байкени кетирбей туралы, дагырдатабыз. Эми Сагынбек байке сат dedi. Бирок туугандар, биз турабыз. Эч нерсени саттырбайбыз. Мына улуттук байлыгыбыз болгон жогорку нарын каскады, ондогон кесттер менен кошо чехиялык бир Лиглас деген шылуундарга өткөрүп эл алдында токтотуп калдыкпы? Токтотуп калдык. Эми эмне болуп атат? Жылына 7 миллиард сом налог төлөгөн Мегакомду 14 миллиард сомго сатабыз дейт. Жылына 7 миллиард төлөп атса, кумтөрдөн кийинки салык төлөөчү болсо, анан ошону 14 миллиард сомго болгондо дагы Кениядан бир чай ташыган бир орус аял экен. Орусиялык. Ошого ушул Мегакомду карматпайбыз деп эми да биз дагы турабыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, дагы бир жолу рахмат. Бүгүнкү чогулган себебибиз билесиңер, мына биз парламентте дагы дайым көтөрүп атабыз. Кече бир чиновник айтат уялбай, административдик ресурс болбой эле го дейт. Ушуга биз ишенсек болобу? Албетте жок. Мына азыр карасаңар, ак үй көк үйдө министрлер калбай калды. Бардыгы региондордо, айылдарында, райондорунда тууган уругуна кой союп, жылкы союп, Баланчаевка деп бийликтин кандидатына добуш берип койгула деп, болбосо мени иштен алат деп. Мына бул жерде турат. Добуштарды сатып алууга дагы каршыбыз. Таза шайлоо, акыйкат шайлоо өтсүн деген эле ой. Биздин бүгүнкү чогулган миссиябыз ушул. Таза акыйкат шайлоо өтсүн. Президент айтып атат, таза шайлоо өткөрөбүз деди. Эми эмне өкмөт президентти укпайбы? Бардыгын жөнөтүп атат, мугалимдерди, врачтарды. Бирок биз айтышыбыз керек, биздин бир гана жообубуз бул 15-октябрь.
Булар канчалык бизди коркуткан сайын, зордук, зомбулук кылган сайын 15-октябрда биз жообун беришибиз керек. Теңирден тескери кетишибиз керек. Алар айткан, алар коркуткан кандидатка добуш бербей койсок, булар экинчи административдик ресурсту колдонуудан мындай коркуп калышат. Бардыңарга дагы бир жолу чоң рахмат. Ушул жерде тартипти сактап, абдан жакшы уюшкандыкта өткөрүп атабыз. Мына мунун бардыгы, иш-чаранын бардыгы мен жалгыз өткөргөн жокмун. Менин шериктерим бар, тилектештерим бар. Силер менен чогуу кылып атабыз. Бул менин иш-чарам эмес, бул элдик иш-чара. Бул силердики. Мына ушул иш-чараны башынан аяк уюштурууга буту-бутуна тийбей чуркап жүргөн, юридикалык жактан бүт баарына бизге жардам берип жүргөн белгилүү юрист, Кыргыздын чыгаан уулдарынын бири Канат Азиз бул жерде. Мындан ары микрофонду мен Канат Азизге өткөрүп берейин. Рахмат. Кумандуу эл, уруксат берсеңер, мен расмий тилинде де алып барайын. Эмнеге дегенде биякта шайлоочулар, башка жарандар дагы суран жатышат да. Азыр, уважаемые граждане, уважаемый народ, прежде чем передать слова другим выступающим, хочу отметить о том, что вся наша акция посвящена только честным, справедливым выборам. Более того, я слышу о том, что кем это финансируется. Это никем не финансируется. Это при поддержке нашей молодежи, при поддержке вас, поскольку мы это все не организовали. Это вы сами организовали, вы за то, чтобы прошли честные выборы. Если вы обратите внимание на каждый лозунг привлечен только к выборам, чтобы выборы прошли честно. Мы приглашали каждого кандидата, чтобы каждый кандидат был заинтересован в проведении выборов. Это Суромбая Джеймбекова, это Бабанова, это Турабаева и всех остальных. Отдельные представители, участники тех кандидатов, они сейчас присутствуют, если их и нету. Более того, это при поддержке парламента. Есть некоторые депутаты и все остальные. Самое главное, именно от нас зависит наше будущее. Следующее слово я хочу передать нашему активисту Адилю Турдукулова. Задерживать мы много не будем, буквально час, а потом уже разойдемся потихонечку, ладно? Спасибо, Канат. Биринчиден Атамбаевке ыраазычылык айтып коелук. Анткени бир жыл мурун ал конституцияны өзгөртөйүн деп, ошол дагы бир мөөнөткө калайын деген арам ою бар окшойт деп ойлодук элек. Андай болгон жок. Конституцияны туура эмес өзгөртүп, бирок ошол бийликке калган жок. Бул Кыргызстанда гана эмес, бүт Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде эң башкы, эң негизги прецедент. Бул тарыхта калчу нерсе. Жана Атамбаевдин бул эң негизги миссиясы. Тынч, мыйзам жол менен бийлигин эмки президентке өткөрүп берүү. Таза шайлоо өткөрүү. Бирок Атамбаевдин алдында иштегендер, кандайдыр бир схемаларга аралашкан адамдар буга кызыктар эмес. Алар административдик ресурс аркылуу, добуштарды сатып алуу аркылуу, башка арам чаралар менен өз талапкерин өткөрүүгө бүт иштерин жасап жатышат. Я бы хотел выразить, во-первых, благодарность Атамбаеву за то, что год назад была попытка изменить Конституцию, но он не остался у власти. И это самая главная миссия его, историческая, которая останется в истории. Не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии. Но честные выборы – это не только 15 октября, но и то, что до этого необходимо было сделать. Но то, что не допустили к выборам Текебаева, Садыра Джапарова, то, что искусственным образом отстранили от выборов Риту Карасартову, Камилу Шаршикееву, то, что опять же выключили Сентябрь телеканал, все это делегитимизирует выборы. То, что в одностороннем порядке КТР шельмует только тех кандидатов, которые оппозиционные, и ничего не говорит в отношении преемника, это опять же подрывает легитимность выборов. Ошол үчүн жогорку кеңеш чукул арада бүт кайра ошол коомдук кеңешти чакырып баарын тең алмаштырыш керек. КТРдин жетекчисин
Илим Карыпбековду өз ишин аша чапкандык аткарганы үчүн кызматынан кетиш керек. Жоопко тартылышы керек. Башкы прокуратура мыйзамды көзөмөлдөөчү эң башкы орган. Ал массалык маалымат каражаттары айтып турганды күтүп кой туруш керек. Ал өзү демилгелеп, мыйзамсыз иштер болгондо ошого реакция жасаш керек. Шайлоо башталгандан баштап мына бир эле жолу реакция кылды. Ага чейин кылган жок. Мен кайра эскертип кетейин Индира Жолдубаева. Бул силердин ишиңизди аткарбагандык. Буга дагы жогорку кеңеш чукул арада сессиясын өткөзүп, аны ага да ошол жарга такып, эмнеге өзүңдүн ишиңди аткарбай жатасың деген суроону коюш керек. УКМКнын башчысы, Ички иштер министринин башчылары азыркы мыйзамсыз жерлерде болгон чагымчыл аракеттерге оппозицияга карата эмес, азыркы ошол жерлерде мыйзам бузуу боюнча реакция жасабагандыгы таң калтырат. Буга президенттин да, өкмөттүн дагы, жогорку кеңештин дагы эч кандай реакция кылбаганы, бул дагы тарых алдындагы кылмыш. Реакция жасаш керек. Кече мынаки Мавлянды көрдүм, НТС'те сүйлөп жатат. Абдан туура айтты да. Мынаки эл аралык, мынаки жакында мынаки Өзбекстан мамлекети менен абдан жакын мамиле болуп баштады. Эң оор деген маселе делимитация, чек араны демаркацияга барып жатабыз. Бул абдан жакшы нерсе. Бул биздин коопсуздугубузга абдан мындай бекемдөөгө, өбөлгө түзчү нерсе. Эң жакын биздин коңшубуз Өзбекстан мамлекети менен тынч жашоого жана Борбор Азия мамлекетинин коопсуздугуна болгон эң башкы салым. Буга Атамбаевке дагы, Мирзиёевке дагы чоң рахмат айтыш керек. Бирок ошол эле учурда биздин ички чагымчыл аракети аркылуу милициянын, КТРдин кечеки жасап аткан иштери бүт ошол өзбек эли менен, өзбек мамлекети менен чагымчыл иш катары алсак болот. Биздин ички шайлоо процесстер эл аралык мамилеге кедерги тийгизбеш керек. Ошол үчүн дагы Илим Карыпбеков жоопко тартылат. Урматтуу шайлоочулар, бул жерде биз бир кандидатты, бир талапкерди мында колдойбуз деп чыккан жокпуз. Эң негизгиси 15 октябрда добуш урдалбаш үчүн эң негизгиси участкага келип, керек болсо баарына каршы добуш берсеңер деле, бул дагы Кыргызстандын өнүгүшүнө салым катары болот. Чоң рахмат. Следующее слово я хочу передать нашему активисту, человеку, который всегда боролся и стоял на стороне правды, бывшему вице-спикеру парламента предыдущего созыва Асии Сасыкбаевой. Слово вам. Урматтуу мекендештер, урматтуу жаштар, мына бүгүн биз өзүбүздүн эркиндигибизди көрсөтүп атабыз. Биз үчүн 15 октябрда мамлекетибиздин тагдыры чечилет. Ошондуктан биз таза шайлоо үчүн күрөшүбүз керек. Бүгүн мына баарыңыздар өзүңөрдүн шайлоого барып, өзүңөрдүн укугуңар менен пайдаланып, каалаган кандидатка добуш бере турганыңыздарды көрсөттүңөр. Бирок биздин мамлекетибизде абдан эл көп адамдар бүгүнкү чейин дагы эле түшүнө элек. Кээ бирлери туура эмес кабыл алып, тил жака же бул жака өткөн үчүн туура эмес мыйзамдарды бузганга да барып атышат. Кандидаттар дагы ошондой нерселерге барып атышат. Ошондуктан биз ушул жерде прогрессивдүү жаштар, сиздер ошол адамдарга түшүндүрүп иштерди жазашыңар керек. Уважаемые соотечественники, молодежь,
Я сегодня действительно очень рада тому, что именно молодежь сегодня проявляет политическую зрелость и пришла сегодня на этот митинг для того, чтобы выразить свое мнение, что административный ресурс – это для нашего государства очень плохой, для нашего государства неприемлем, что мы можем защищать свои голоса. Для нас очень важно 15 октября сделать правильный выбор и делать все возможное, чтобы наши права как избирателя не нарушались. Я хочу пожелать нам всем сплоченности в этой борьбе. Сегодня власть говорит, что мы хотим реализовать большую программу «Тазаком». Но мы все с вами соглашаемся с тем, что «Тазаком», «Таза» шайлосуз болбойт. Ошондуктан «Тазаком» десебиз, «Таза бийлик болушун». Ал үчүн биз таза шайлоо өткөзүш керек. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көрөшөбүз адилеттүүлүк үчүн, мыйзамдуулук үчүн. Биз үчүн мамлекеттин тагдыры абдан маанилүү. Рахмат. Уважаемый народ, в народе бытует мнение о том, что с появлением биометрии, с появлением считывающих урн появилась возможность просчитывать и узнавать тех, кто проголосовал за того или иного кандидата. Вы этому верите? Для того, чтобы узнать, на самом деле можно узнать продажу голосов или нельзя, я хочу пригласить сюда представителей Центральной избирательной комиссии, это Гульнару Джарабаеву и Атыр Абдрахматову. Те, которые стоят на стороне всегда правды. И мы узнаем, на самом деле можно узнать голоса или нет. Здравствуйте, уважаемые сегодняшние граждане, это избиратели. Прежде всего, я хотела поблагодарить всех вас, которые пришли сегодня на это агитационное мероприятие, потому что для вас, оказывается, очень важно, чтобы выборы проходили честно. Что такое честные выборы? Это когда человек не подвергается давлению, ни административного ресурса, ни давлению денег. Это человек, который ответственно выбирает своего кандидата. И то, что вы разделяете эти ценности, это говорит о вашей гражданской зрелости. Сегодня на самом деле рассказывают о том, что наши биометрические данные или что наши автоматически считывающие урны позволяют узнать, как вы голосуете. Я стояла у самых истоков внедрения биометрических данных и внедрения автоматически считывающих урн. Я вам могу заверить, что это невозможно, чтобы наши автоматически считывающие урны показывали, в пользу какого кандидата вы отдаете голос. Если вас так дезинформируют, это означает, что вас запугивают, это означает, что хотят контролировать ваше изъявление. Вы должны сопротивляться. Мы должны научиться быть свободными. Только свободный гражданин может сделать страну процветающей и свободной. Я вас призываю не поддаваться давлению. Я вас призываю быть активными гражданами. И я считаю, что вот я как член Центральной избирательной комиссии, я готова гарантировать, что я встану на защиту закона. Я буду вашим голосом, я буду вашими глазами, я буду вашей совестью. Но без вашей поддержки, без вашей решимости голосовать честно и требовать честности от властей мне будет трудно. Мне нужна ваша поддержка. Поддержите нас. Урматтуу замандаштар, урматтуу шайлоочулар, силердин добушуңарды, силердин бюллетениңерди бирөө көрүп атып коркпогула. Бул калп, бул жалган. Гүлнар Кошбекова айткандай, бул атайын силерди коркутуу үчүн, атайын силердин добушуңарды контролдоо үчүн, өзү каалаган, өзүнө жаккан талапкерди шайлатып алыш үчүн айтылган сөздөр, жалган сөздөр. Силер ишенбешиңер керек. Биздин бюллетендер биринчиден эч кандай номери жок. Ошол себептен мисалы Абдрахматова же Журабаева канчанчы номердеги бюллетенди алып, кандай добуш бергенин эч ким көрө албайт. Экинчиден, бюллетен менен сен урнага, кабинкага барганда аркаңардан эч ким турбайт.
эч ким көрбөйт, эч кандай камера болбойт. Айга камера койгонго, жөсүрө тартканга мыйзам жол бербейт. Өзүңөр дагы шайлоочулар, унутпагыла, силер өзүңөрдүн бюллетениңерди сүрөткө тартканга укугуңар жок. Өзүңөрдүн бюллетениңерди алып, көрсөтүп алып, монтип байкоочуларга же участкалык шайлоо комиссиясына барып алып, мынакей мен буга добуш бердим дегенге да укугуңар жок. Силер да өзүңөрдүн добуш бергениңердин купуялыгын сакташыңар керек. Экинчи, үчүнчүдөн силер жанагы урнага барганда, анын урнанын жанында эч ким отурбаш керек. Биздин участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү да отурбаш керек. Милиция кызматкерлери да отурбаш керек. Урна ошол кабинканын жанында туруш керек. Кабинкадан барып урнага силер бюллетень таштаганда урнадагы көрбөйт. Кайсы бюллетень, кайсы адамга таандык экенин. Урнада эч кандай камера жок. Ошол себептен урнага түшкөндөн кийин ал башка бюллетендер менен аралашат. Кийин кечинде добуш берүү бүткөндөн кийин урна төгүлөт, урнадагы бюллетендер дагы бир сир аралашат. Ошол себептен кандай жалган сөздөр айтылбасын, ким силерди коркутпасын. Мугалимдер болобу, же болбосо директорлор болобу, аким болобу, губернатор болобу, биз сөзсүз түрдө добушуңарды текшере алабыз деп, бул калп, бул алсыздык, бул чыккынчылык. Биздин шайлоочулардын добуштарын бурмалоо бул чыккынчылык. Биздин ушул шайлоону бурмалоо бул элге каршы иштегендик. Мындайга мыйзам жол бербейт. Мындай адамдарды кетириш керек. Мындай адамдарды бийликте тургузбаш керек. Ошол себептен сатылбагыла, коркпогула. Эч ким эч качан силердин добушуңарды көрбөйт, биле албайт. Аркаңардан келип текшерип кандайдыр бир чара да көрө албайт. Коркпогула. Андан сырткары силер билесиңер, биз атайын WhatsApp номер ачканбыз. Ошол жерге дагы өзүңөрдүн ушул мыйзамдуулук эгерде бузулуп атса, бирөө жарым келип силерди коркутуп атса, же болбосо добушуңарды саткыла бизге деп атса, же болбосо добушуңарды көрүп калабыз, ушул талапкерлерге беришиң керек деп коркутуп атса, бизге сөзсүз түрдө жөнөткүлө. Биз бул материалдын баардыгын анонимдүүлүгүн сактап, муну ачыкка жарыялап, ошол мыйзам бузган адамдарды жоопкерчиликке чакырабыз. Эгерде жоопкерчиликте азыркы бийлик менен, же болбосо азыркы мына мыйзамдуулук сакталбаганы менен жамынып эч кандай чара көрүлбөсө, булар тарых үчүн, биз үчүн элдин алдында жооп беришет баары бир. Муну эч ким унутпайт. Башыбыздан көп нерсе өткөн. Ошол себептен коркпогула. Добушуңарды каалаган талапкерлерге бергиле. Добуш күнү дагы бир кулактандыруу. Добуш күнү эгерде силер участкага барганда кандайдыр бир мыйзамсыз иш аракеттерди көрсөңөр, эгерде милиция кызматкерлери ушул шайлоо участкасынын ичинде жүргөн болсо, же кандайдыр бир кысым көрсөтсө, же болбосо азыр айтып атышат мынакей криминалдык группалар чыгып алып биздин шайлоочуларды коркутуп атышат деп. Ошондой эле ошондой окуялар болуп атса, сөзсүз түрдө аны соткадагы камерага тартып, бизге Facebookка Гүлнар Кошбековна мага каалаган жериңерге жөнөткүлө, чалгыла, айткыла, биз чара көрөбүз. Ар бир добушту биз сактап калабыз. Рахмат. Урматтуу туугандар, кошумча айтып койсом, кече Феликс Кулов тегерек стол болуп атканда, менин эгер бюллетеним таап чыкса, кандай добуш бергеним, я дам свой дом деди. У меня миллиона нету, но я дам свой дом деди. Это беспроигрышный вариант. Никто, вот я сам как бывший представитель Центральной избирательной комиссии хочу сказать, что никто абсолютно по форме 2, куда бы вас на какой участок не закидывали, ваш голос, ваш выбор зависит только от вас. И ваш выбор стоит именно в этой урне. Следующее слово я хочу передать экс-омбудсмена Кыргызской республики Бахыту Аманбаеву. Урматтуу мекендештер, мына кечээ эле мен түндө учуп келдим Оштун айрым райондорунда болдум. Чын-чынына келгенде бул жолку шайлоодо административдик ресурс мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде колдонуп жаткандыгына күбө болдум. Бардык жерде акимден баштап пол жуугуч качегарга чейин силер бийликтин мураскоруна добуш бересиңер деп мажбурлап жаткандыгын элдер айтып жатышты. Озгур айылына барганда бир аксакал киши мындай деп айтты: айланайын балам дейт, мен соңку 10 жылдан бери качегар болуп иштейм дейт, үй бүлөмдү багып атам дейт. Соңку 10 жыл бою мага келгенде кимдир бирөөгө добуш бересиң деп дейт, мен каршы болуп макул болчу эмесмин дейт. Бул жолда макул болбой койсом дейт, кечинде барсам мени качегардык жумуштан алып коюп туруп айланайын балам дейт. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу шаардыктар, чындыгына келгенде 15 октябрь бул жалпы кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн
бул жерде отурган ар бирибиздин тагдырыбызды чечүүчү күн. Анткенин себеби биз бул күнү дагы бир жолу кайталап айтам, өзүбүз шайлоо участоктарына барып, өзүбүздүн колубуз менен өзүбүздүн уул кыздарыбыздын келечегибиздин, мамлекетибиздин келечегин аныктайбыз. Анткени бул күнү биз мамлекет башчысын, элдин башчысын шайлайбыз. Мен эмнени айтайын деп атам, урматтуу агайын туугандар? Дүйнөлүк тарыхты карап көргүлө, адамзаттын тарыхын карап көргүлө. Ар бир мамлекеттин келечеги, эртеңки күнү, ал элдин эртеңки жашоосу мамлекет башчысына кандай адам келет? Ал ким? Лидердик сапаты барбы? Программасы барбы? Командасы барбы? Мына ошого байланыштуу болот. Тагыраак айтканда, мамлекет башчысына келе турган адамдын лидерби же тигил жак өзүнүн влияниясын, өзүнүн таасирин, өзүнүн байлыгын сактоо үчүн коюп кеткен адамбы? Бул биринчи. Экинчи, ал адамдын программасы барбы? Жок эле дегенде, мына Кыргызда той өткөргөндө дагы бир планды өткөрөт го. Мынанча адам чакырам, жылкы соям, анын үчүн кимдир бирөөгө тартам, жана башка деген план түзөт турабы? Эгерде планы жок болсо, тою башаламан болуп кетет. Ошо сыяктуу мамлекет башчысы болуп аткандан кийин, мамлекет башчылык кызматка келем деп аткандан кийин, анын сөзсүз түрдө мамлекеттик планы болуш керек. Планы жок эле мен эски көчтү уландам дегени туура эмес, урматтуу агайын туугандар. Эски көчтөн тою бүттүк. Ошондуктан, урматтуу агайын туугандар, биз бул жолу адашпай, сөзсүз түрдө элге башчы боло ала турган, өкмөткө багыт бере ала турган, Кыргызстанды өзгөртө ала турган, жашоону өзгөртө ала турган талапкерди шайлашыбыз керек. Мен ушул моменттен пайдаланып, урматтуу агайын туугандар, мына ушул жерде отурган жаштарга кайрылам. Урматтуу жаштар, мына ушул жерде отурган өздөрүнүн кыздарынын, балдарынын келечегин ойлогон ата-энелерге кайрылам. Урматтуу ата-энелер, келечегибизди ойлосок, эртеңки күнүбүздү ойлосок, анда эсибизге келелик, намызыбызга келелик. Намызыбызга келип, административдик ресурстан коркпой, бийликтин жанагындай ар кандай күч колдонуусунан коркпой, мына ошол 15 октябрда чыныгы программасы бар лидерге добуш берелик. Мына ошондо гана биз Кыргызстанды өзгөртө алабыз. Биздин негизги максат, урматтуу агайын туугандар, жашоону өзгөртүү, Кыргызстанды өзгөртүү. Мен сиздерди чакырам, ошол өзгөртүүнү өзүбүздөн баштайлы. Анын бир гана жолу бар. Ал үчүн 15 октябрда, урматтуу агайын туугандар, бардыгыбыз шайлоо участокторуна келишибиз керек. Экинчи, биз берген добушубузду, келечеги үчүн берген добушубузду көзөмөлдөп алышыбыз керек. Тагыраак айтканда, административдик ресурска каршы кыймыл түзүшүбүз керек. Жерлерде кыймыл түзүшүбүз керек. Ошондо гана биз жеңишке жетишебиз. Ансыз биз бул жолу дагы, урматтуу агайын туугандар, өзүбүздүн добушубузду, өзүбүздүн келечегибизди кимдир бирөөгө уурдатабыз. Бул кечиргис болот. Рахмат. Уважаемый народ, одних из ярких представителей поддержки такой агитации за системные, честные, справедливые выборы была экс-президент Кыргызской республики Роза Исааковна Утумбаева. Она нас тоже полностью поддерживает. Следующее слово я хочу передать одному из инициаторов данной акции. Данная агитация — это нашему молодому активисту, который вышел, скорее всего, против системы молчания, да, против того, чтобы проходили честные, справедливые выборы, против того, чтобы каждый избиратель был заинтересован в будущем. Это следующее слово Ринату Самудинову. И дальнейшее модерирование будет за ним. Саламатсыздарбы, урматтуу саналаштар жана урматтуу кыргыз элим. Мен бияка чыгып бүгүн бир нерсени айтайын дедим. КСДП партиясында мен активдүү 13 жыл убактым короттум. Ошо жерде ичинде процесстерди мен жакшы билем. А жерде
президенттин тегереги президентке так маалымат жеткирбейт. Маалыматтар бурмаланып жетет. Ошол себептен биз жаштар биригип ушундай үгүт иштерин уюштуруп президенттин өзүнө, өкмөткө, жогорку кеңешке жана башка кыргыз жарандарына үгүт ишин жүргүзөлү деп чечтик. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мен толук мындай ишенем, президентке дагы шайлоо боюнча мыйзам бузууларды бурмалап жеткирип атышат. Ошондуктан баарыбыз бир туруп, уран чакырып, баарыбыз таза шайлоого үндөсөк, таза шайлоо деген эмне? Бул административ ресурс колдонулбаш керек. Таза шайлоодо да бул добуштар сатып алынбаш керек. Таза шайлоодо бул криминалдык авторитеттер колдонулбаш керек. Таза шайлоодо диний лидерлер дагы колдонулбаш керек. Ушул нерселерди сактаганда биз таза шайлоо өткөрөбүз. А жерден дагы айтып кетейин деген, бул жогорку кеңеш, бүгүнкү жогорку кеңештин көпчүлүгү төө куштай болуп, башын кумга тыгып алып отурат. Эмне себептен БШКдан, прокуратурадан отчетун алып баары? Эмне себептен жана мыйзам бузууларды жоопко тартпайт? Жогорку кеңештин шайлоо өткөрүүдө ролу абдан чоң. Эгерде жогорку кеңеш өзүнүн милдетин аткара албаса, тарап кетсин. Ошол себептен мен айтат элем, келгиле баарыбыз биз таза шайлоо үчүн деп уран чакырабыз. Биз таза шайлоо үчүн. Биз таза шайлоо үчүн. Биз таза шайлоо үчүн. Таза шайлоо үчүн. Биз добуш сатпайбыз. Биз добуш сатпайбыз. Биз административдик ресурстан коркпойбуз. Биз административдик ресурстан коркпойбуз. Коркпойбуз. Бир, эки, үч. Коркпойбуз. 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 Урматтуу санабаштар, эми биз баарыбыз ушакка катышып кеткендер жана бизди түз эфирден, ар кандай каналдардан көрүп аткандар, ар бирибиз таза шайлоо өткөрүү үчүн тегерегибизди, досторубузду жумуштагыбызга үндөйлү. Себеп дегенде баарыңыздар билесиңер, 2005 жылкы ыңкылап, 2010 жылы ыңкылап болмок эмес. Себепте Акаевдин же Бакиевдин ордуна башка президент таза шайламалуу бир системасы иштегенде, ошол система иштебей калгандыктан биз эки жолу ыңкылапка учурадык. Ошондуктан биз мындан ал стабилдүү мамлекет өнүктүрүш үчүн таза шайлоо механизмин калыптандырыш керекпиз. Анан бул азыр кезектеги сөздү Кыргызстанда мыйзам бузуулар болгондо чыркырап, биздин укугубузду коргоп жүргөн биздин Азина апамга берели сөздү. Келиңиздер. Азия Абдрасулова. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен биринчиден баардыгыңардын ушу жарандык позицияңар менен ушул жерге келип, өзүңөрдүн пикириңерди билдирип атканыңарга мен ыраазычылык билдирем. Баардыгыңарга чоң рахмат. Экинчиден айтарым, биз бул жерде мына шаардын бир четинде эмес, керек болсо шаардын чак ортосунда, керек болсо ошо Ала Тоо площадында, керек болсо Ак үйдүн алдында чогулуп ушул бүгүнкү акцияны өткөзгөнгө мыйзам боюнча дагы, конституция боюнча дагы, эл аралык стандарттар боюнча дагы толук укугубуз бар. Бирок мыйзамды дагы, конституцияны, эл аралык механизмдердин баардыгын тебелеп, 1 май райондук сот менен Октябрь райондук соту өзүнүн бир колу менен, өзүнүн чечими менен биздин баардыгыбызды ушул жерге алып келип коюп атат. Бул туура эмес. Мен саясатчы эмесмин. Мен укук коргоочумун. Мен адам укугун коргогонго өмүрүмү арнап келеткан адаммын. Ак Суу окуясында 5 адам атылып кеткенде, 30дан ашык адам жарадар болгондо, биз ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Кыргызстанда митинг жөнүндөгү мыйзамдар эч кандай уруксат алуу жолу менен эмес, маалымдоо жолу менен элдер тынч, колуна курал албастан каалаган жерине чыгып, өзүнүн ой пикирин билдиргенге толук акылуу болсун, укугу болсун деп 10 жылдан ашык күрөшүп,
Биз ушу жакшы мыйзамды кабыл алган элек. Бирок ошол жакшы мыйзам ушул жолукканга, чогулганга, пикирлерди билдиргенге толук мүмкүнчүлүк берген мыйзамды бүгүнкү күндө соттор жокко чыгарып отурушат. Биз мынакей келген жерибиз ушул жер болду. 10 жылда биз Горький паркына барып жүргөнбүз. Биз мынакей бүгүнкү бийликтин бизге адам укугунун сакталышына кошкон эң чоң салымы жакшы мыйзамды, конституцияны тебелеп, соттун чечимдери менен жокко чыгарып койгону болду. Мен муну укук коргоочу катары барыңарга малында койгум келди. Экинчиден, мынакей 13 талапкерибиз бар. 13 чыган кыргыздын жигиттери, кыргыздын кызы ушул президент болом мен президент болсом силерге жакшы жашоо алып келем деп талпынып чыгып отурат. Ошолордун ичинен каалаганыңарды тандап алганга силерде урматтуу шайлоочулар толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бирок ошолорду тандап атканда кайсынысы адам укугун сактаганга, биздин экономикалык укуктарыбызды сактаганга, бизге иш жайларды түзүп бергенге, бизге пенсияларды, пособияларды, балдардын укуктарын, аялдардын укуктарын, жаштардын укуктарын коргогонго кайсыл талапкер мүмкүнчүлүк түзүп берет? Кайсы талапкердин программасында ошол бар? Ошого карап туруп, өзүңөр жүрөгүңөр менен добушуңарды бергиле. Кайсы талапкер келечекте президент болуп калса, биз күнү түнү түндөсү болобу, коркпостон көчөлөрдө жүрө алабыз. Биздин коопсуздугубузду кайсы талапкер келсе камсыздап бере алат. Кайсы талапкер келсе биздин балдарыбыз жакшы билим алат. Кайсы талапкер келсе биз жакшы бир иш орундарына ээ болобуз, чет жактарга барбастан. Кайсы талапкер келсе биздин Кыргызстандын экономикасы көтөрүлөт деген ошондой бир өзүңөр суроо берип туруп, анан кийин жүрөгүңөр менен тандап алгыла. Коркпогула, административдик ресурстар болот деп коркпогула. Коркпойбуз. Рахмат бардыңарга, келгениңерге рахмат. Алар бизден коркот, ушун үчүн бияка Эмки сөздү мен Бишкек шаарынын тургуну Орус улутундагы бир эжекеме берейин. Галина Алексеевна Василькова дегенге. Бул эжем, келсеңиз. Тил комиссиясында отурган президентке талапкерлерден мамлекет тили боюнча экзаменди алган эжекебиз болот. Өзү азыр айтып берет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу калайым калк. Мен сиздерди көрүп жатамын, угуп жатамын, абдан кубанычтамын. Сиздер кайдыгер болбой, ушул күнү бирге бололу деп ушеге келгениңиз үчүн мен абдан кубанып жатамын. Себеби өзүңүздөр билесиздер, жакын арада мынакей президенттик шайлоо болот буюрса. Канча талапкерлер бар экендигин сиздер билесиздер. Ар бир президенттикке талапкер болгон инсан өз программасын чыгарып бизге билдирип жатат. Өзүңөр жакшынакай ойлонуп, окуп чыгып, ошол программалар менен таанышып, өз жүрөгүңүздөр менен таңдап чыккыла ошол президенттикке талапкер болгон инсанды. Мен ойлоймун, ушул шайлоо тарыхый баракчага кире турган жагдай болуп калышы ыктымал. Себеби биз деген мынакей ойгонуп калгандай болуп калдык да, болду, жетиштүү, бизди алдаганга, бизге жалган сүйлөгөнгө жетиштүү. Биз алданбайбыз. Биз өз ыктыярыбыз менен барып, өз добушубузду каалаган талапкерге өзүбүздүн добушубузду беребиз. Биз сатылбайбыз. Ачык добушубузду беребиз. Уважаемые граждане, кто пришел, низкий поклон вам за ваше мужество.
потому что я понимаю, и я здесь в том числе присутствую, это чревато последствиями для каждого из нас, быть может, а быть может и нет. В конце концов, мы не испугались, мы здесь, мы с вами вместе, мы едины, мы за прозрачные выборы, мы за то, чтобы в Кыргызстане был Кыргызстан процветающим в будущем, чтобы экономика поднялась, чтобы в конце концов, мынаки биз айтып атабыз, биздин президентибиз ажообуз тияк мамлекетке барып, бияк мамлекетке өздөрү айткан болчу да, бул деген эч кандай сыр эмес, өздөрү айткан болчу да, мен уже тажап чыктым, кайрчу болупчу, тиякка барып сурап, биякка барып дегендейчи. Ошондон деген биз алыс болушубуз керек болуп атат да, ошондой мыкты жигитти, мыкты инсанды биз деген президенттикке шайлап чыгышыбыз керек деп ойлойм да. Биз кайрчы болбойлучу, тияк биякты карап, башка президенттикти, башка өкмөт башчыларын карап туруп, биз татыктуубуз, биз жакшы жашоого татыктуубуз, биз жакшы ажообузга татыктуубуз. Ошондуктан шайлоо күнү баарыңыздар келип туруп, өзүңөрдүн өз жүрөгүңүз менен шайлоо бериңиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу туугандар, биз бул жакта жаштар үшөй отуруштун жалгыз жолу сахнага чыккан, мына биздин сахнабыз бул. Мындай сүрөөнгө алып, колдоп коштоп тургула. Анткени биз бардыгыбыз силер үчүн, элибиз үчүн кылып атабыз. Бийликтин эң негизги булагы бул эл. Биз болбосок алар ким? Ошондуктан баарыбыз кыйкырып, коштоп, сүрөөнгө алып туралы. Бизде азыр сүйдөй турган адамдар бар. Аны эмесе дагы бир жолу. Коркпойбуз! 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 Туугандар, бул президенттик шайлоо тагдыр чечүүчү күн. Биздин өлкөбүз мындан ары кандай багытта кетет? Өзгөрүүлөр болобу? Реформалар жүрөбү? Же азыркындай болуп сүйлөгөндүн баарын камап, журналисттерди кысып, ушундай жашоо улана берсинби? Эми менимче бизди жан сакчылар башкарган заман жетет го дейм. Биз аларды ойго түшүбүз керек. Бизди башкаранга татыктуу адамдар бар. Ошон үчүн биз 15 октябрда тагдыр чечүүчү күн экенин айтып атабыз. Мына бизде азыр атайын Оштон келгендери бар. Урматтуу бишкектик туугандар, ошон үчүн мындай сүрөөнгө алып жакшы кызуу турсаңыздар. Азыр мен сахнага Тажи эжени чакырайын. Эжеке кыскача эле биздин кече Фейсбуктан чакырыктарыбызды көрүп, эжеке келип мага айтат: "Балдар, жаштар, силерди көрүп мен үйдө жата албай, ары бери 3 куплет ырымы токуп келдим" дейт. Ушул эжекенин ырын уга аланда. Кыскача. Кыргыздардын айтып бүтпөй дастаны, мансапкордун көтөрүлдү баштары, ач көздөрдүн баарын түгөл кетирип, көтөрөйлү жалын жүрөк жаштарды. Жарашабы кыргыз сага кул болгон, Эрменастын урпактары турайган, хан болом деп жаланышып жутунган, жок кылгыла жебиштерди бүт бойдон. Кан соргуштар ачкенедей жармашып, кыныктапты кайра кадалып, жанталашкан баягылар дагы өздөрүнүн сөздөрүнөн жаладык. Эрменастын урпагына жарашкан, жүрөк жуткан көк жалыңар жок беле, элге күйгөн кырандарды каматып, ушунчалык маңдайыңар шор беле. Жеңичинен акча жеген жайнады, желбиреди Байманаттын байрагы. Кайран элим оозун сүткө күйдүрүп, үшкүрүнөт үйлөп ичип айранды. Рахмат. Чоң рахмат. Тажи апага чоң рахмат. Эми эгерде бардыгы адилеттүүлүк болсо, мыйзамдуулук орносо, жакшы турмуш болсо, өлкөбүз өзгөрүп атса, алдыга жылып атса, коррупция токтосо, криминал токтосо, биз депутаттар мыйзамды жазып парламентте отурбайт белек. Мына Тажи эжеге окшогон айымдар үйдө небересин карап отурбай белек. Жырганыбыздан чыккан жокпуз, урматтуу туугандар. Бирок бул эскертип коеюн, акыркысы эмес. Биз ойгон болсо дагы ушундай талаптар менен чыга беребиз. Азыр мен бир сахнага өтө уникалдуу адамды чакырайын деп атам. Эгерде ар бир кыргызстандык ушундай мамлекетчил болгондо, биздин өлкөбүз такыр башкача болмок. Мындан дагы жылмак. Ар бир мыйзамсыз чечимдерге каршы чыгып турат. Өзү жалгыз болсо дагы плакатты көтөрүп алып ак үйдүн алдында өзүнүн адилеттүүлүгүн бийликке жеткирем деп турат. Бул адам
бизге караганда дагы, баардыгыбызга караганда дагы өтө урматтуу адам. Кыргызстанда мына ушундай жарандар керек. Урматтуу туугандар, абдан чоң кол чабуулар менен тосуп алалы. Өндүрүш Токтонасыров. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн өзгөчө сыймыктан олтурам. Анын себеби бар. Анткени түн жыйындар жөнүндөгү мыйзам, конституциялык укуктарыбызга карабай, могу Бишкек шаарындагы жөнөкөй эле бир милицияханалар, Октябрь райондук жана 1-Май райондук соттор биздин укуктарыбызды тебелеп, буга чейинки бир топ иш-чараларга тыюу салган. Анан өзгөчө менден да уникалдуу, абдан кадыр бардуу эже Азиз Абдрасулова эже айткандай, биз коркпошубуз керек. Конституциялык укук эмне үчүн жазылат? Эмне үчүн биз мындай тыйышымдарга чыгып, өзүбүздүн оюбузду эркин айтууга тыюу салышат? Анан мына жаңы эле мен өзүмдүн кичимекеним Суусамырдан бери чалып атышат замандаштар. Бишкекте эмне болгон окуя болуп атат, биз силерди колдойбуз деп. Бир гана өкүнүчтүүсү бүгүн коркпой, үркпөй туруп эле ушул өзүбүздүн оюбузду таза шайлоо үчүн, акытка шайлоо үчүн деген урааныбызды, кеп сөздөрүбүздүн баардыгын ала тоо аянтында өткөрсөк болобу. Эми тилекке каршы сиздер билип атасыздар кандай абал болуп кетерин. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү иш-чараны уюштурган, могу өзү жаш болсо дагы жанардай жанып турган парламенттин эл өкүлү жанарга, ошондой эле тиги Атыр Абдрахматовага, Гүлнара Жоробаевага, Ринатка терең ыраазычылык билдирем. Биз ошолорду колдоп, сүрөп турушубуз керек. Бул өтүнчө баатырдык. Караңыздарчы, биздин жогору жактагылар канчалык аларды зордук зомбулукка салбасын, кандай жашыруу иштерди жасабасын, аларга моюн сунбай, ушунча замандаштарды, элди чогултуп, өздөрүнүн мындай жүрөгүнөн чыккан ачуу сөздөрдү айтып, элди чындыкка, акыйкатка чакырып жаткандыгынын өзү баатырлык. Эми сөздү кыскартайын, менден башка дагы сүйлөй тургандар көп. 15-нде чын эле биз тигилчи бул талапкерге добуш сал антпей дебей, жүрөгүнөн чыккан, эл үчүн кызмат кылууга даяр болгон адамды акыйкат жол менен тандалышы керек. Административдик ресурска жол бербейле, коркпойлу, үркпөйлү. Рахмат сиздерге. Рахмат. Биздин Өндүрүш Токтонасыров агабыздан кем калбаган адилеттүү жигит бар. Дайыма алдагы мыйзамсыз иштерге каршы чыгып жүрөт. Өзүнүн айыл апа дебей, регион дебей кыдырып жүрөт. Силер менен тилектеш, биз менен тилектеш. Кылмыш ишин козгоп, милициялар үйүнө чейин барып коркутса дагы элибиз үчүн деп монтип көкүрөгүн кагып чыгып жүрөт. Сөз Мавлиян Аскарбековда. Тарыхы бар кечен. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Биз жаңы муун кыймылы бүгүн бир да талапкер менен иштебей, бир да талапкерге үгүттөбөйбүз. Биз бүгүн бул жерге калыстык сөз айта алып келдик. Биз жаштар, карапайым жөнөкөй үй бүлөлөрдөн, мына силердин араңарда чыккан жаштар биригип өзүбүздүн тагдырыбызды, мамлекетибиздин келечегин өзгөртөлү деп жаңы муун кыймылын түзүп, 7 жылдан бери, алды 15 жылдан бери мамлекетибизди, элибизди тоноп келаткан коррупционерлер менен күрөшүп жатабыз. Мен азыр ушул жерде барыңардын көзүңөрдү көрүп, сезип турам. Силерде ишеним, үмүт оту өчкөн. Бирок барыңардын көңүлүңөрдү бир нерсеге бурайын дедим эле. Мына ушул жерде күндүн сууна карабай, бийликтин коркутуусуна карабай, биз жаштар алдыңарга чыгып жатабыз. Бул жерде биз чыгып жатсак, 120 депутат, үн катпай отурган депутаттардын арасынан жанар чыгып турат. Ошондуктан үмүтүңөрдү үзбөгүлө, ишенимиңерди жоготпогула. Урматтуу туугандар,
бак алдында турган жаштар, инелерим, бактын алдында тургандар, 1 минут бери карап көңүл буруп коелачы, 1 минут. 2010 жылы 7 апрелде так ушундай суук күн болгон. Биз жөнөкөй карапайым элдин балдары жашообузду өзгөртөлү деп ок алдына барганбыз. Биз эмне үчүн бардык? Биз эптеп ошол жерге депутат же бийликке баралы деп барган жакпыз. Биздин жашоо өзгөрсүн, светтин баасы арзандасın, кумтордун маселеси чечилсин. Чет мамлекетте жүргөн карапайымдын балдары, миллиондон ашуун карапайымдын балдары бул жакка өз үй бүлөсүнө, ата-энесине, балдарына кайтып келсин. Уурулардын баары камалсын деген талаптар менен ошол октун алдына чыкканбыз. 7 жыл өттү. Бир нерсе өзгөрдүбү? Бир нерсе өзгөрдүбү? Бүгүн кыргыз эли электроэнергияга төлөп жаткан баа экспорттаган баадан жогору турат. Мына бизге 1 сом 2 сом 50 тыйындан сатып атса, чет мамлекетке 1 сом 50 тыйындан сатып атат. Бизден чыккан электроэнергияны. Мына Мегакомду итбекер сатып атат. Биздин ГЭСтерди итбекер сатып атат. Завод, фабрикалар курулуп, биздин туугандар кайтып келдиби? Жок, кыйналып дагы деле ошол жакта иштеп жүрөт. Карапайымдын балдары иштеп жүрөт. Чоңдун балдары $50.000 заттарды тагылып, чет мамлекетте квартираларды алып, биздин байлыктын эсебинен жыргап жашап жүрөт. Мына биз карапайым эл, ушул жерде турган эл кыйналып жашап жатабыз. Салыкты төлөп жатабыз. Болбогон майынага иштеп жатабыз. А чоңдор эмне кылып жатат? $100.000 машиналарды алып, чет мамлекеттен тамдарды алып, кутуруп, байып жашап жатышат. Мына биз андай жашоого макул эмеспиз. Биз жаштар тажадык андай жашоодон. Ошондуктан урматтуу туугандар, жаштар, үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Биз өзгөртөбүз. Биз буларды токтотобуз. Буйруса, сиздер дагы улуу муун, биз дагы жаштар, биздин балдар дагы бакубат, бай мамлекетте жашаганга күбө болобуз. Эртең шайлоо болот. Бул шайлоодо кыргыз эли, кыргыз мамлекети же бар болот, же ошону менен жок болот. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетмекчимин. Биз кул эмеспиз. Биздин паспортду алып, тизмеге киргизип, 1000 сом берип, коркутуп шайлоого, бюллетенге койдура турган биз кул эмеспиз. Баарыңыздарга кайрылам. Кыргызстанда ушул жердегилерге дагы, кыргыз элине дагы, чет мамлекетте жүргөн биздин мигранттарга дагы, мен де мигрант болгом. Баарыңыздарга кайрылам. 15 октябрда жашообузду өзгөртөлү. Эң туура, эң жүрөгүбүзгө жакын талапкерди тандап алалы. Өз тагдырыбыз үчүн күрөшүп, жашообузду өзгөртөлү. Кыргыз элинин духу, кыргыз элинин эрки, эки революцияны жасаган. Ошондуктан духту түшүрбөй, эркти түшүрбөй, 15 октябрда эң туура тандоону жасайлы. Рахмат. Чоң рахмат. Эмки сөздү биздин жогорку кеңеште аз эле чындыкты айткан аз эле депутаттар калды. Ошолордун бири чындыкты айтып, чыркырап, баягы элдин системада жашоосу оңолсун деп жүргөн депутаттарыбыздын бири Никитенко Наталья Владимировнаға берели сөздү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, туугандар. Здравствуйте, дорогие кыргызстанцы, соотечественники, единомышленники, неравнодушные кыргызстанцы, которые сегодня пришли для того, чтобы сказать: нет административному ресурсу, нет финансовому ресурсу, за будущее Кыргызстана, за чистые выборы. Сегодня на самом деле очень важно, что перед историческим днем голосования мы все здесь с вами собрались, чтобы отметить, если бы не было беспокойства у людей по поводу того, пройдут ли честно эти выборы,
не было, наверное, бы и агитации за честные выборы. Согласитесь? А почему народ переживает? Потому что мудрый народ Кыргызстана заслуживает хорошего будущего, заслуживает парламентскую демократию, за которую ребята сложили головы, боролись. Неужели мудрый народ Кыргызстана позволит, чтобы его запугивали административным ресурсом? Позволит, Туганар? Нет. Нет. Неужели мудрый народ Кыргызстана продастся за то, чтобы завтра правили люди, которые возместят с избытком вложенные деньги? Продастся народ Кыргызстана? Нет. Никогда. Именно поэтому мы все здесь. Для того, чтобы сказать нет давлению на народ Кыргызстана, нет финансовому, административному ресурсу. Дорогие соотечественники, на самом деле зачистка политического поля, она прошла. Потому что ряд кандидатов в президенты, достойные люди Кыргызстана, они были не допущены к выборам. Я сейчас говорю о Текебаеве Мурбек Черкешевиче, о Садыре Япарове. Ведь искали разные поводы для того, чтобы не допустить под различными предлогами к выборам. Я считаю, что это несправедливо. Я считаю, что народ сам должен сделать свой выбор. И никто не вправе за каждого из вас решить, за кого голосовать. На сегодняшний день Жогорку Кенеш рассматривал на заседании, что происходит перед выборами, ситуацию, решение Центральной избирательной комиссии. Я еще раз хочу сказать, источником власти в Кыргызстане является народ. Это не один человек в администрации президента, или в Центральной избирательной комиссии, или в судебной системе. Никто не вправе давить, никто не вправе требовать от вас принять то или иное решение, потому что каждый из вас – это личность, которая заслуживает уважения. И именно вы, народ, являетесь единственным источником власти в стране. И именно 15 октября вы должны доказать, все мы должны доказать, что народ является источником власти, что никто не может заставить вас голосовать так или иначе любым способом. Мы не должны применять двойные стандарты перед выборами, наказать какого-то преподавателя, главврача и так далее за использование административного ресурса, в то время как вице-премьер-министр отделался легким предупреждением за то, что открыто агитировал в пользу одного из кандидатов. Вот такие двойные стандарты подрывают доверие народа к власти. Я считаю, что это неправильно. И поэтому сегодня мы все здесь еще раз должны сказать через средства массовой информации каждому кыргызстанцу: за справедливый Кыргызстан, за свободный Кыргызстан, за честные выборы. Не бойтесь, голосуйте честно. Дорогие соотечественники, прошу потерпеть буквально 10 минут, и мы завершаем основное наше мероприятие. 10 минут буквально.